Ayalının ters kıyalına savır kılgan musulman erkeke Allah Taala Ayub aleyhisselamga bергендей жооп берет дейт. Сиз атасыздарбы? Ayub aleyhisselamдын эки аялы болгон. Bir аялы жана сыноо берип, жанагындай болду. Bir жана чакалай ташып кетти денесине. Ошол кыйынчылыктын себебинен эмне кылды? Таштап кетип калды аялы. Кээ бир аялдар бар да, качан эркекке турмушка чыгат, нормальный убакытта чыккан, бирок эми кээде жигит төбүнөт, кээде жигит жөө жүрөт да. Дайыма бирдей жүрбөйт. Бирок туугандар, кээде ушундай Алланын көпчүлүк адамдарды көрөбүз да, жаңы үйлөнгөндө жаман кыйналат. Тура ар кандай болот да бардык тапкан тойго иштеп берген, эми да кайра табыш керек болуп анча кыйналат. Ошону кыз көрөт дагы, бул чатак турбайбы, бул өзүн эптей албайт, мени кантип багат дейт. Бул өзүн бага албайт, мени кантип багат. Эртең балалуу болсок, вообще эле кыйналабыз го дейт. Туган бул ырыскы маселесинде эч качан коркпош керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканда, силер дейт, мындай кедейликтин, ырыскынын себебинен үйлөнбөй койбогула. Түшүнүңүздөрбү? Эгерде эки кедей баш кошо турган болсочу, Аллага тобокел кылып, Алла Таала аларга береке, жашоосуна береке берет экен да. Ошон үчүн бүгүн урматтуу туугандар, бүгүн ушул нерсе дагы көбөйүп атат. Көп балалуулуктан адамдар коркуп атат. Кантип багабыз, буну кантип жайгаштырабыз? Балалуу боло бербейсизби, өздөрү жайгашып алат. Мурдагылар мындай үйлөрү жок эле го. Мурдагылардын мындай байлыгы жок эле го. Бир бозойдо эле 14-15 балалуу болуп кетип атат. Эмнеге? Ырыскы маселесинен коркподу алар. Аллага болгон тобокели бекем эле. Азыр бүгүн тууган 2-3 үйүбүз бар, бир машинабыз бар, тоодо малыбыз бар, бирок коркобуз. Балда көп балалуу болуп кетсе аларды кантип жайгаштырабыз деп. Тууганым, бул сиздин Аллага болгон, Алла ырыскы берет деген, Ал-Карим деген сыфатына сиз шек күмөн кылып атканыңыз бул. Ар-Раззак деген сыфатына сиз шек күмөн кылып атасыз. Алла субхана ва таала тууган асман темир болуп калсын, жер темир болуп калсын, ырыскы бере берет Алла.